Kutman gün dostlar. Buyursa жүгөрү талабыз менен тааныштырып коеюн дедим. 10 майда себилген ушул жүгөрү. Бул ПЛ 472. Бул Түрк мамлекетинен келет. Жылда ушул Ысыкөл областында Ак Суу районунда биз себип келебиз. Алды 85 тоннага чейин силас алып жүрөбүз да негизи. Мындан башка да карталар бар. Тала аянттарда. Бүгүн ушуну түптөп мына кошумча азыр жаңыраак алып келип түшүрдүм. Азык бериш керек да буга, түрткү бериш керек. Бул жерде жердин кунардуулугу өтө төмөн. Ошого буларга кичине күч кубат түрткү бериш үчүн селитра. Азыр жаандардан кийин талалар алды ным, ошо ным менен пайдаланып селитра берген атабыз. Ал жакта трактор берип атат башка жүгөрүгө. Кудай буйруса бүгүн берип коебуз. Ошол мына бийиктиги мына 20 сантиметр болуп калыптыр. 20 сантиметрден бийигирээк болуп калыптыр да, кээ бир жерде 30 сантиметр. Ушул жерге негизи суу келбейт, могул жерге. Мындан ылдый жагына кетет да, көрдүңөр, дөң ылдый болуп кетет. Ушул жерге суу келбейт, суу келсе дагы мындай сол-солго түшүп калат да, анан жалпы сугарылбайт, агып кете берет. Ата керекте чөп чабык башталды. Бул эмнени билгизет? Бул жай мезгили келди, жигиттер. Болду. Кече эле кыш болуп атты эле. Жазда баарыбыз чамынып, талаачылык, төл, ким мал жыйнап атканы. Бул эми азыр чөп чабык башталды деген бул жайды билгизет да. Ассаламу алейкум баарыңарга.